Азыр болсо Тамак аш блогунда милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш санитардык эпидемиологиялык талаптар тууралуу сөз кылалы. Ишчилердин жеке гигиенасынан сырткы келбетине жана ден соолугуна карата коюлган талаптардан баштайлы. Андан соң азыктарды кабыл алуу жол жоболору менен таанышабыз. Тышынан карап текшерүү, маркировкалоо жана кабыл алуу журналын толтуруу. Андан кийин азыктарды сактоо эрежелери тууралуу сөз кылабыз. Кампанын жабдуусу, түрдүү азыктарды сактоо шарттары. Ошондой эле идиш аяктарды жана инвентарларды жуу боюнча эрежелер жана бөлмөлөрдү тазалоо боюнча жалпы талаптар жөнүндө дагы кеп салабыз. Акырында тамак жасоо эрежелерин жана даяр продукцияны өткөрүү маселелерин талкуулайбыз. Башында айтып кеткендей, ишчилердин гигиенасы боюнча негизги эрежелерден баштайлы. Жумушка келгенде, ашкананын ишчилери сырткы жана баш кийимдерин тиричилик бөлмөсүндө калтырышат. Ишчилердин жеке буюмдары дагы бул бөлмөдө сакталат. Жумуштун башында ар бир жумуштун түрү аяктаганда жана дааратканага барган сайын колдорду милдеттүү түрдө жууш керек. Тамак аш блогунда иштөө учурунда бардык зергер буюмдарды, кол сааттарды чечүү зарыл. Тырмактар кыска алынып, лак менен боелбойт жана жумушчу кийимдер төөнөгүч менен төөнөп бекитилбейт. Булар тамакка түшүп, балдардын ден соолугуна зыян келтирүүсү мүмкүн. Тамак аш блогунда таза, санитардык талаптарга жооп берген кийим кийип иштөө кажет. Кир болгондо кийим алмаштырылат. Тамак аш блогуна киргенде чачтар чогултулуп, атайын баш кийим кийилет. Шпилька же заколка колдонулбайт. Тамак аш блогунан чыгуу зарыл болсо, чыгаардын алдында санитардык кийим чечилет. Жумуш ордунда темеки чегүүгө тыюу салынат. Санитардык талаптар. Санитардык кийим эмне экендигин талкуулайлы. Ал халат же куртка, шым, милдеттүү түрдө баш кийим жана таманы сыйгаланбаган ыңгайлуу жеңил бут кийим. Керек болгон учурда алмаштыруу үчүн ар бир ишчинин 3төн аз эмес санитардык кийим комплекти болуусу тийиш. Технологиялык иштердин бардыгын ашпозчу атайын кийим кийип аткаруусу зарыл. Гардероб бөлмөсүндө жеке буюмдар жана бут кийимдер санитардык кийимдерден бөлөк, башкача айтканда өзүнчө шкафта сакталуусу тийиш. Бардык өндүрүш бөлмөлөрдө, жуучу жайларда, санитардык бөлмөлөрдө кол жууй турган раковиналар, самын жана кол аарчылар болуусу тийиш. Жумуш учурундагы тазалык Тамак аш блогунда иштеген ар бир адамдын негизги эрежеси болуусу шарт. Тамак аш блогунун ар бир ишчиси жыл сайын медициналык текшерүүдөн өтүүсү тийиш. Анын натыйжалары жеке медициналык китепчелерге жазылат. Медициналык китепчесиз мектептин ашканасында иштөөгө болбойт. Күнүмдүк медициналык кароо. Күндө эртең менен мектептин медицина кызматкери же ашкана жетекчиси Тамак аш блогунун ар бир ишчисин текшерүүсү тийиш. Кимдир бирөөнүн ооругандыгы, мисалы ангина менен ооругандыгы же колдорунун ириңдөөсү аныкталса, ал үйүнө жиберилет. Жумушка оорудан толук айыккандан кийин гана чыкса болот. Тамак аш блогунун ишчилери үй бүлөсүндө бирөө ооруп калса, милдеттүү түрдө жетекчиликке билдирүүсү зарыл. Анткени оору аларга жугуп, инфекцияларды таратуусу мүмкүн. Күнүмдүк медициналык кароонун натыйжалары күн сайын жумуштун алдында ден соолук журналына киргизилет. Журналды толтурууда колдонула турган шарттуу белгилер: Д, С, дени соо, Ч, жумуштан четтетилди, Ö, өргүү, отпуск, Д, дем алыш, Б, бейтап баракчасы. Журналга ошол күнү Тамак аш блогунда иштегендердин баарынын аты жөнү жазылат. Бөлмөлөрдү тазалоо боюнча жалпы талаптар. Бардык бөлмөлөр, тамактануу залы таза кармалышы тийиш. Ашкананы жакшы желдетип туруу абзел. Желдетүүнүн алдында терезелерге москиттик сетка орнотулат. Өндүрүш бөлмөлөрүндө сынуучу буюмдарды, күзгүлөрдү, бөлмө өсүмдүктөрүн, жеке буюмдарды кармоого болбойт. Терезелерге штора же тюль илинбейт. Бөлмөлөрдө күн сайын нымдуу тазалоо жүргүзүү кажет. Колдор кир болгон сайын ным щетка менен шыпырылып, ысык суу менен жуулат жана кургатылат. Жумуш күнүнүн аягында полдор жуугуч каражаттар менен жуулат. Товарлардын астына коюла турган поддондор, текчелер жуугуч каражаттары менен жумасына эң аз 2 жолу жуулат. Генералдык тазалоону айына эң аз 1 жолу өткөрүү кажет.
бирок аны жумасына бир жолу өткөрүү сунушталат. Тазалоо учурунда плинтустарга, эң үстүнкү текчелерге, музаткычтардын үстүнө, жабдуулардын аркасындагы дуалдардын беттерине өзгөчө көңүл буруу зарыл. Айына эң аз бир жолу генералдык тазалоо өткөрүп, андан кийин бардык бөлмөлөрдү, жабдууларды жана инвентарларды дезинфекциялоо кажет. Тамактануу залдары күн сайын тазалануусу тийиш. Тамактануу столдору жуучу каражат аралашкан ысык суу менен жуулат. Жуучу жана дезинфекциялоочу каражаттар окуучулар жетпеген азыктардан алыс атайын жерлерде же шкафтарда сакталат. Ченеп алуу үчүн атайын ченелген идиш колдонулат. Ар бир бөлмө үчүн өзүнчө маркировкаланган тазалоо инвентары бөлүнүп, швабра, чака, тряпка, маркировкалоо мисалдары, ашкана, кампа, даараткана, тамактануу залы. Даараткана үчүн тазалоо инвентары кызыл боек менен маркировкаланат. Идиш аяктарды жуу. Идиштерди, жабдууларды жана инвентарларды тазалап, жуу эрежелерин так сактоо, инфекциялардын пайда болуу жана тамак аштан уулануу тобокелин дээрлик азайтат. Идиштер, жабдуулар жана инвентарлар жуучу каражаттар кошулган суу менен жуулат. Кол менен жууганда тамактануу идиш аяктары 3 бөлүктөн турган ванналарда төмөнкү ыраттуулукка ылайык жуулат. Тамак аштын калдыктары кырылып тазаланат. Ваннанын биринчи бөлүгүндө 45 градус Цельсийден төмөн эмес температурадагы сууда жуучу каражат кошулуп жуулат. Ваннанын экинчи бөлүгүндө 45 градус Цельсийден төмөн эмес температурадагы сууда жуучу каражат ваннанын биринчи бөлүгүндөгүгө салыштырмалуу 2 эсе аз кошулуп жуулат. Ваннанын үчүнчү бөлүгүндө температурасы 65 градус Цельсийден төмөн эмес аккан суу менен душтун башы тагылган шлангадан чайкалат. Андан кийин идиш аяктар кырынан решеткага, текчелерге тизилип сарыктырылат. Кол менен жууганда чынылар, стакандар, бокалдар 2 бөлүктөн турган ванналарды жуулат. Биринчи ваннада 45 градус Цельсийден төмөн эмес температурадагы сууда жуучу каражат кошулуп жуулат. Экинчи ваннада температурасы 65 градус Цельсийден төмөн эмес аккан суу менен душтун башы тагылган шлангтан чайкалат. Тамактануу приборлору 45 градус Цельсийден төмөн эмес ысык сууда жуучу каражат кошулуп жуулуп, аккан суу менен чайкалат. Жуулгандан кийин тамактануу приборлору 10 мүнөткө кууруучу шкафтын жана духовканын ичинде ысыкта какталат. Ванналардагы суунун температурасы термометрдин жардамы менен текшерилет. Ванналардын бардыгы эмне үчүн колдонулганына жараша маркировкаланат. Ар биринин көлөмү белгиленет жана пробка менен жабдылат. Таза тамактануу идиштери шкафтарда же решеткаларда сакталат. Тамактануу приборлору атайын ящик кассеталарда саптары өйдө каратылып сакталат. Аларды подностордо үймөлөп сактоо болбойт. Ашкана идиштери кол менен жуулганда 2 бөлүктөн турган ванналарда төмөнкү ыраттуулук боюнча жуулат. Тамак аштын калдыктары кырылып тазаланат. 45 градус Цельсийден төмөн эмес температурадагы сууда жуучу каражат кошулуп щетка менен жуулат. Температурасы 65 градус Цельсийден төмөн эмес аккан суу менен душтун башы тагылган шлангтан чайкалат. Тескери которулуп, решеткалуу текчелерде сарыктырылат. Кесүүчү тактайлар жана жыгачтан жасалган майда инвентарлар ашкана идиш аяктарын жууй турган 2 бөлүктөн турган ваннада температурасы 45 градус Цельсийден төмөн эмес ысык сууда жуучу каражат кошулуп, температурасы 65 градус Цельсийден төмөн эмес ысык сууда чайкаланат жана кайнак суу менен жаба куюлат. Стеллаждарга кырынан тизилип сарыктырылат. Жуулуп корготулгандан кийин тактайлар жумуш ордуларында кырынан коюлуп же атайын кармагычтарга сакталат. Щетка жана идиш жууганда колдонулган чүпүрөктөр колдонулгандан кийин жуулуп тазаланат. Жуучу каражат кошулган, температурасы 45 градус Цельсийден төмөн эмес ысык сууда чыланат. Дезинфекцияланат же 15 мүнөткө сууда кайнатылат. Аккан сууда чайкалат, кургатылып, атайын идиште сакталат. Көгөрүп кеткен же көзгө көрүнө кирдеген щеткалар колдонулбайт. Үй тиричилигинде колдонулган губкаларды жана темир щеткаларды идиш жууганда колдонууга тыюу салынат. Ал эми азыр болсо, азыктар эреже боюнча кантип кабыл алынаары тууралуу сөз кылалы. Азыктын упаковкасын, белгиленген маркировкасын жана документтерге шайкештигин сөзсүз текшергиле.
Азыктардын кирдебеш үчүн упаковкаларын алдын ала тазалап ачуу керек. Мектеп окуучулар үчүн тамак аш даярдоодо колдонулган азыктар так белгиленген шарттарда гана сакталуусу тийиш. Азыктардын упаковкаларында көрсөтүлгөн жарактуулук мөөнөтүнө көңүл буруу кажет. Эгерде текшерүү учурунда жарактуулук мөөнөтү өтүп кеткен азык чыкса, аны балдар үчүн тамак аш даярдоодо колдонууга кескин түрдө тыюу салынат. Азыктардын сапаты органолептикалык метод менен аныкталат. Башкача айтканда, сырткы көрүнүшү, өңү, жыты, консистенциясы зарыл болгон учурларда даамы боюнча у эти, тоок эти, жумуртка сыяктуу мал чарба продукциясы мектептерге ветеринардык күбөлүгүнүн коштоосу менен жеткирилет. Консерваларды кабыл алып жатканда көп калган, илимий тил менен айтканда бамбаждык банкалар чыкса, аларды кабыл алууга болбойт. Кампа зыянкечтери аралашкан акшактарды жана унду, чирик жашылча жемиштерди дагы кабыл алууга кескин түрдө тыюу салынат. Сүттү жана сүт азыктарын кабыл алуу учурунда алардын өңүнө, жытына, консистенциясына жана даамына сөзсүз көңүл бурула. Эгерде картон кутуларда жеткирилсе, алар жанчылан, көпкөн же жарактуулук мөөнөттөрү өтүп кеткен болбошу керек. Жумурткаларды кабыл алууда кабыгынын жарык эместигин жана жарактуулук мөөнөтүн текшергиле. Бракталган жумурткаларды колдонууга болбойт. Тез бузула турган азыктарга өзгөчө көңүл буруу кажет. Мөөнөтү өтүп кеткен азыктарды кабыл алууга тыюу салынат. Мындай азыктарды сатуу мөөнөтү сертификатта, сапат күбөлөгүндө, ярлыктарда жана упаковкаларда көрсөтүлөт. Упаковкалары ачылгандан кийин сактоо шарттары аткарылса, мындай азыктарды 12 саат ичинде колдонсо болот. Бардык азыктар өндүрүлгөн датасы, сактоо мөөнөтү жана шарттары көрсөтүлгөн, сапатын жана коопсуздугун күбөлөндүргөн документтер менен коштолуусу тийиш. Коштоочу документтерди жана өндүрүштүк маркировкаларды азыкты сатып түгөткүчө сактоо зарыл. Жеткизилген азыктар жөнүндө маалымат тамак аш азыктарынын бракераж журналына киргизилет. Биринчи колонкага азыктын тамак аш блогуна келген датасы жазылат. Экинчи колонкага азыктын аталышы. Үчүнчү колонкага келген азыктын саны, көлөмү. Бул жерде азыктын килограммы, литри же даанасы белгиленет. Төртүнчү колонкага азыктын коопсуздугун күбөлөндүргөн документтин номери. Бешинчи колонкага келген азыктын органолептикалык текшерүүсүнүн натыйжасы. Алтынчы колонкага азыкты сатып түгөтүүнүн акыркы мөөнөтү. Жетинчиге азыктын сатылган датасы жана сааты. Сегизинчи колонкага жооптуу кызматкердин колу жана эскертүүлөр. Азыктарды сактоо. Ашпозчу товарды кабыл алгандан кийин маркировкасында белгиленген талаптарга жана товарларды чогуу сактоо эрежелерине ылайык муздаткычтарга же кампаларга жайгаштырат. Азыктар муздаткычта сактала турган болсо, транспорттук идиштен маркировкаланган атайын сактоо идиштерине салынат. Продукцияны тамак аш блогунун өндүрүш бөлмөлөрүнө транспорттук идиште алып кирүүгө кескин түрдө тыюу салынат. Азык-түлүктөрдү сактоодо товарларды чогуу сактоо эрежелери так сакталышы тийиш. Чийки азыктарды жана чала фабрикаттарды даяр продуктылар азыктар менен сактоого тыюу салынат. Кампаларда бардык азыктар жеңил жуулуп, дезинфекцияланган материалдардан жасалган текчелерде поддондордо полдон 15 см бийиктикте сакталуусу зарыл. Азыктарды суу жана канализация түтүктөрүнүн, жылыткыч приборлорунун жанында, кампалардын сыртында, үймөлөктөштүрүп же полдун үстүндө сактоого болбойт. Азыктарды түрлөрүнө жараша өз-өзүнчө сактоо кажет. Бакалея, ун, шекер, акшак, макарон азыктары, нан, эт, балык, сүт азыктары, жашылча жемиштер. Тоңдурулган куш эти тоңдургучтарда -18 градус температурада этикеткасында көрсөтүлгөн чыгарылган күнүнөн баштап 12 суткадан ашык эмес мөөнөт сакталат. Муздатылган куш эти 0 градус Цельсийден +2 градус Цельсийге чейинки температурада этикеткасында көрсөтүлгөн чыгарылган күнүнөн баштап 2 суткадан ашык эмес мөөнөт сакталат. Тоңдурулган балык жана сулуп эт азыктары менен чогуу, бирок өзүнчө текчелерде сакталат. Каймак, пыштак, капкак менен жабылган идиште сакталат.
Быштак жана каймак салынган идиштерде кашык же күрөкчөлөрдү калтырууга болбойт. Упаковкалары ачылгандан кийин каймак менен быштак 12 сааттан ашпаган мөөнөткө сакталат. Ак май, сыр музаткычта 0 градус Цельсийден +6 градус Цельсийге чейинки температурада бир текчеде сакталат. Фарш +2 градус Цельсийден +4 градус Цельсийге чейинки температурада 12 сааттан ашпаган мөөнөткө сакталат. Музаткычсыз фаршты сактоого тыюу салынат. Кутуларга салынган жумурткалар кургак жана серүү бөлмөлөрдө поддондун үстүндө 25 суткадан ашпаган мөөнөткө сакталат. Бакалей азыктары, ун, шекер, акшактын түрлөрү +18 градус Цельсийден ашпаган температурада жана абанын 60-70% салыштырмалуу нымдуулугунда сакталат. Нымдуулуктун 5%га гана жогорулашы азыктардын нымдалып, бузулуусуна алып келет. Бакалей азыктарын подвалдык вентиляциясы начар жана нымдуу бөлмөлөрдө сактоого болбойт. Нандар текчелерде жана шкафтарда сакталат. Нандарды сактоо үчүн өзүнчө сактоо бөлмөсү сунушталат. Нан жана нан азыктары таза, кургак жана жакшы желденген бөлмөлөрдө сакталат. Нан жана нан азыктарын үймөлөктөштүрүп, бөлмөнүн дубалдарына такап поддонсуз же бийиктиги полдон 35 сантиметрге жетпеген текчелерде сактоого болбойт. Нандар сакталган шкафтардын эшиктеринде желдетүү үчүн тешиктер болуусу тийиш. Шкафтын текчелериндеги нандын күкүмүн щетка менен тазалап, текчелерди жумасына эң аз дегенде 1 жолу 1% уксус кычкылынын аралашмасы менен сүртүп туруу зарыл. Нан азыктарын сактоо учурунда бузулгандыгы аныкталса, аларды дароо кампадан чыгарып, текчелерди жуучу каражат кошулган жылуу суу менен жууп, 3% уксус кычкылынын аралашмасы менен сүртүү кажет. Картошка жана тамыр жемиштер кургак, караңгы бөлмөдө сакталат. Капуста өзүнчө текчелерде же үкөктөрдө сакталат. Жемиш жана жашылчалар температурасы 12 градус Цельсийден ашпаган салкын жерде ящиктерде сакталат. Азык жөнүндө маалыматты, курамы, сактоо мөөнөтү, камтыган өндүрүштүк маркировканы азык толугу менен түгөнгөнгө чейин сактоо тийиш. Кулинардык азыктарды жасоого тиешелүү талаптар. Котлеталар духовкада алдын ала куурулбастан 20-25 мүнөт 250-280 градус Цельсий температурада бышырылат. Гарнир жана башка тамактарга аралаштырылган ак май эритилип, кайнаганга чейин жеткирилет. Жумуртка суу кайнагандан кийин дагы 10 мүнөт бышырылат. Гүрүч менен макарон азыктарын бышырууда көп көлөмдө 1-6 катнашындагы суу колдонулат. Башкача айтканда 1 килограмм азыкка 6 литр суу кошулат. Бышкандан кийин чайкалбайт. Даяр биринчи жана экинчи тамактар бышкандан тартып ысык плитанын үстүндө 2 сааттан ашпаган мөөнөткө калтырса болот. Муздап калган тамактарды ысытууга болбойт. Салаттарды жасоо жана катыктоо аларды таратуунун алдында гана жүргүзүлөт. Катыктоо үчүн каймак же майонез колдонууга болбойт. Рецепттердеги уксус кычкылын лимон кычкылы менен алмаштыруу зарыл. Таратуу учурунда ысык тамактардын сорпо тамактар, соустар, ичимдиктер температурасы +75 градус Цельсий. Экинчи тамактардын температурасы +65 градус Цельсий. Ал эми салат жана ичимдиктердин температурасы +14 градус Цельсий болуусу тийиш. Сүт ичилээрдин алдында 2-3 мүнөттөн ашык эмес кайнатылат. Быштак запеканка түрүндө гана колдонулат. Катыкталган салаттар 30 мүнөттөн ашык эмес +4-төн +6 градус Цельсийге чейинки температурада музаткычта сакталат. Катыкталбаган салаттарды 2 сааттан ашык эмес +4-төн +6 градус Цельсийге чейинки температурада сактаса болот. Бул эрежелерди сактоо жалпы билим берүү уюмдарынын окуучуларынын арасындагы ичеги ооруларынын пайда болуп жугуусуна бөгөт коет. Даяр продукциянын бракеражы. Күн сайын тамак аш таратуунун алдында даяр продукциянын бракеражы жүргүзүлөт. Тамак аштар проба үлгү алынгандан кийин гана таратылат. Тамактардын сапатын бракераждык комиссия органолептикалык көрсөткүчтөр боюнча текшерет. Текшерүү үчүн тамактын проба үлгүсү тамак бышырылган идиштен алынат. Тамактардан күнүмдүк проба үлгү алуу тартиби. Биринчи этап. Банкалар стерилизацияланат.
Күнүмдүк пробалар, үлгүлөр тактала турган банкалар кайнап жаткан сууга 10-15 мүнөткө салынат. Кайнап жаткан сууга банкалардын капкактары, проба үлгү алууда колдонула турган кашыктар, чөмүчтөр жана башка инвентарь дагы салынат. Стерилизация проба үлгү алуунун так алдында жүргүзүлөт. Экинчи этап. Күнүмдүк проба үлгү алуу. Тамак даяр болоор замат стерилизацияланган банкага күнүмдүк проба үлгү алынат. Проба үлгүнүн салмагы менюда көрсөтүлгөн тамактын чыгышынын салмагына дал келүүсү тийиш. Котлета, сырник, бутерброд, нан азыктары, кондитердик тамактар жана мөмө жемиштер сыяктуу даана тамактардын проба үлгүлөрү бир порциялык өлчөмдө алынат. Үчүнчү этап эң маанилүү этап. Күнүмдүк проба үлгүлөрдү сактоо. Күнүмдүк проба үлгү менен банка дем алыш майрам күндөрүнөн тышкары музаткычта +2 градус Цельсийден +6 градус Цельсийге чейинки температурада музаткычта 48 саат сакталат. Банканын бетине проба үлгү алынган дата, саат, күн, ай жазылат. Бракераждын натыйжалары даяр тамактардын бракераж журналына киргизилет. Журнал төмөнкүдөй толтурулат. Тамактын бышкан күнү, сааты, бракераж алуунун убакыты, тамактын аталышы, органолептикалык текшерүүнүн натыйжалары жана тамактын даярдык деңгээли. Тамакты сатуу үчүн уруксат. Бракераждык комиссиянын мүчөлөрүнүн колдору. Эскертүүлөр. Бракераж алынгандан кийин комиссиянын мүчөлөрү колдорун коюп, даяр тамактын сапатын күбөлөндүрөт. Тамак даярдоодо технологиясы бузулса жана тамак даяр эмес болсо, аныкталган кемчиликтер жокко чыгарылмайынча тамакты берүүгө уруксат берилбейт.